Мен милициянын подполковниги Сайтхаджаев Бахрам Хамитович, Ички иштер министрлигинин республика окуу борборунун аскердик тартип жана дене тарбия циклынын башчысы болом. Менин циклымда 4 сабак өтүлөт. Бул ок аттуу сабагы, дене тарбия, атайын тактикалык даярдык сабагы, дарыгерге чейинки биринчи жардам берген сабагы. Менин жумуш күнүм 8:30 башталат. Эртең менен келип, андан соң өзүмдүн циклыма кеңешме өтүүдөн башталат. Бир күндүк ишмерчемдер аткарылуучу талаптар коюлат. Андан соң 9:00 чамасында сабактар башталып, ар дайым 3-4төн пара болот. 2023 жылдын жыйынтыгы менен болуп өткөн ИИМдин коллегиясынын негизинде министрибиздин милициянын генерал-лейтенанты Улан Омоканович тарабынан коюлган 10 багыттагы талабынын негизинде республика окуу борборунда сабак берүү ыкмалары өзгөрүлдү. Эски форматтан жаңы форматка өттүк. Бул сабактар азыркы учурда презентация түрүндө өтөт. Анткени өзүңөр билгендей, азыркы жаштар көбү соц тармактар менен кабыл алышат. Ошондуктан биздин ар бир сабак боюнча тажрыйбалык видеороликтер талапкерлерге маалыматты тез кабыл алуу үчүн ушундай ыкмалар колдонулат. Мен 2001 жылдын Ички иштер министринин академиясына тапшыргам. 2006 жылы ошол эле академияны кызыл диплом менен аяктагам. Ошол эле академияда 2010 жылга чейин взводдун саркери болуп иштегем. 2010 жылдан 2020 жылга чейин жол көзөмөлдөө коопсуздугунун башкы башкармалыгында ар кандай кызматтарды ээлеп иштедим. Мен өзүмдү барып болуп жаткан проблемаларды Россия Федерациясынын Ички иштер министринин академиясынын башкармалыгына адъюнктурага тапшырдым. 2023 жылды ийгиликтүү аяктап, өзүмдүн кандидаттыгымды жактадым. Кандидаттыгымдын темасы бул жол көзөмөлдөө коопсуздук башкы башкармалыгына арналган. Ушул берип жаткан өзүмдүн сабактарыма аябай сыймыктанам. Анткени 102 мыйзамдын укук коргоо кызмат өтөө жөнүндө 40-дан 48 беренеге чейин ушул биздин ишмердүүлүгүбүздө Ички иштер министрлигинин кызматкерлеринин ишмердүүлүгүнө абдан керегүү тийчүү ыкмалар болуп эсептелет. Мисал алып келсек, ошо ок атуунун кайсы учурларда колдонуш керек 12 учуру бар. Дене тарбия сабагын алсак, ар дайым талапкерлер физикалык түрдө аябай бекем болуш керек. Ар кандай ыкмаларды колдонгонду билип, ошол кылмышкерлерди кармаганды билиш керек. Атайын тактика сабагын алып кетсек, өзүңүздөр көрүп атасыңар, азыркы учурда бизде спорт оюндары Кыргызстанда көбөйдү. Акыркысын алып кетсек, 31 август 2023 жылы болгон Ош областынын Төлөйкан айылында болгон жана массалык башаламандык менен коштолгон спорт оюндары болду. Көкбөрү боюнча ошого жараша биздин азыркы берип аткан сабагыбыз ошо ыкмаларга жараша болуп атат. Өзүн өзү кызматкерлер кантип коргоо, кантип ошондой жана болгон кырдаалдарда өзүн туура алып чыгып кетиш керек. Кандай ыкмаларды колдонуш керек. Анан бул 4-үнчү сабагыбыз болсо, бул дарыгерге чейинки биринчи жардам сабагы. Бул деген жеке эле кызматкерлер эмес, ар бир жарандын кездешип калышы мүмкүн ушундай ыкмаларды колдонуш үчүн. Бул ыкмаларга биз реанимациялоо ыкмаларын дем албай калганда, сууга чөгүп кеткенде, газдын исине ууланганда жана башка бир ушул адамдын өмүрүн сактап калганга